Бүгінгі күндө Түркпа, Түрксой, Түрк маданияты, мурасы, фонду жана Түрк академиясы натыйжалуу иштеп жатат десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан Кыргызстан түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин аталышын Түрк мамлекеттер уюму деп өзгөртүлүшүн толук колдойт. Бул чечим уюмубуздун мындан аркы өнүгүүсүнө, анын эл аралык аренада өз позициясын бекемдөөгө оң таасирин тийгизип, ишмердүүлүк чөйрөсүнүн кеңейишине түрткү берет деген ойдомун. Ушуга байланыштуу Кыргыз тарабы Казакстандын туңгуч президенти урматтуу Нурсултан Абишевич Назарбаевдин демилгеси менен даярдалган Түрк дүйнөсүнүн көз карашы 2040 стратегиялык документин толугу менен колдойт. Ошондой эле аталган документ Түрк дүйнөсүнүн келечектеги артыкчылыктуу багыттарын көрсөтөт жана жол картасы катары негиздүү ролду ойнойт деп эсептейбиз. Ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин уюму саясий, соода экономикалык, маданий гуманитардык, социалдык гуманитардык маселелерди талкуулоо менен бирге өз ара карым катнашыбызды жана байланыштарыбызды көп тараптуу мамилелерибизди өркүндөтүүгө чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып, эл аралык аренада мыкты платформа болуп берет деп ишенебиз. Азыркы экономикалык каатчылыктан бири-бирибизге жөлөк болуп, бири-бирибизге колдоо көрсөтүү аркылуу гана чыгып кетерибизге ишеничибиз чоң.